Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан базарга жакын жерде мынакей ушул Оторбай көчөдөн кирпич база, кирпич сатылып жаткан местада даяр бизнес менен мындайча айтканда ушул участок сатка чыгып жатат. Бул жерде 100 квадратта 5ке 20 ушул размерде салынган ушундай 2 кабаттуу тамды дагы көрүп атасыздар, чакан. Барын тартып берем. Анда эмесе ким под бизнеске участок издеп жүргөн болсо, базарга жакын жерден участок издеп жүргөн болсо, мына ошо Оторбай көчөнүн боюнан бул видеону көрүп туруңуздар. Мен сиздерге баардык маалыматтарын так айтып берем. Дарегине көңүл бурабыз анда эмесе. Дареги мына Оторбай көчө туугандар. Базарга чейин болжол менен 500 метр. Ногул Памфилова көчө. Памфилова көчө менен эле күн батышты көздөй жүргөн эле мына 50 метрден кийин эле оң жак бетте бул жер көптөн бери кирпич сатып келет, барыңыздарга эле маалым болсо керек. Бул жердин участоктун жалпы аянты 8 сотик экен. Үйдүн азыр мен иш жагында дагы жилой жерлери ичинде бардык шарттары менен, душтары менен, туалеттери менен мындайча айтканда жашаса болот, жашап жатат. Туугандар, караңыздар, кененин караңыздар, участоктун бизнеске өтө ылайыктуу. Бул жакта дагы ушундай. Бул убагында билесиздер, намазкана болуп иштеп келген. Бирок кийин бул жерде баягы кирпич сатып, ошондой бизнес болгонуна байланыштуу намазкана токтоп калган, иштебей. Ошол намазканага ылайыктап бул жака туалеттерин, дайратканаларын, душтарын баарын даярдап койгон. Бул жагында дагы эшигинен тартып берип көргөзүп берип коеюн. Бул жакта да ушундай бардык шарты менен душтары, суулары киргизилген. Бул жакта билесиздер, Оторбай көчөдө центральный канализация, центральный водопровод баары өткөн. Үйдүн ичинен биринчи баштайлы, андан кийин баягы намазкана болуп жүргөн чоң залында тартып берем. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Мухтар эке, мындай тамак таттуу болсун. Бул жак мынакей туугандар 2 комната экен. Бул жагы спальник, бул жагы ушундай кухня. Бул жагы свет күйөө. Бул жагы негизи душ кылып ылайыктаган экен, бирок азыр ичи склад болуп турат, бирок баары даяр. Бул жагына дагы ушундай чакан кухня кылып койгон экен. Анда эмесе мен сиздерге намазкананын ичин тартып берейин, ал жак чоң зал. Ошол залды тартып берейин анда. Негизи туугандар, базарга жакын бизнес кылсаңыздар, бизнестин кайсы тармагы болбосун, негизи ылайыктуу. Экинчи кабат менен биринчи кабаттын ичиндеги размери бирдей. Жалпы да кайталап коеюн, 20га 5. Жалпы 100 квадрат метр аянтта. Мына туугандар. Көрүңүздөр, бул жерге жашап коюп, бул жакта бизнести жүргүзүп берсеңиздер болот. Баасы туугандар $62,000 сурап жатат. Ошондой эле варианттарды карайбыз деп жатат. Унааларга алмаштыруу, кыскасы өзүңүздөр сунуштап көрүңүздөр. Кандай вариантыңыздар сиздерде бар? Айтып көрүп, кожоюн менен сүйлөшөсүздөр, төмөндөгү номерге чаласыздар туугандар. Экинчи ташты дагы тартып койсоңуздар суранып жатат. Макул, экинчи ташты да тартып коелу. Экинчи ташы дагы бул жилой да. Лестницаны жакшы кылып коюптур да. Бияктагы сон турбайт менен намаз окугана. Бүт жагын жасап тургандар. Кыскасы даяр. Келип эле бул жактан жашасаңыздар да болот. Бизнес кылсаңыздар да болот. Туугандар, видеого лайк басып коюңуздар. Бизди лайк басып колдоп туруңуздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар.